Урматтуу кыргызстандыктар, жакында 4 октябрда сиздердин колуңуздарга 5 жылда бир келе турган бийлик тиет. Ошол күнү сиздер өзүңөрдүн тагдырды, мамлекеттин тагдырын, балдардын тагдырын алдыңкы 5 жылда парламентке тапшырып бересиңер. Урматтуу калай калк, коос убадаларга ишенбей, силер канча жолу алдандыңар. Ошол алданып отуруп, бир жолу силкинип, бир жолу булкунуп, бир муштумга түйүлүп, жанагындай административный ресурс колдонгон партияларга, форма 2-ни колдонгон партияларга, акча сунуш кылып коркутуп үркүткөн партияларга эмес, таза иштеген партияларга добуш бергиле. Анткени, урматтуу шайлоочулар, алардын тилеги эмки шайлоодо келип, дагы сатып алсам экен деп, ошол эл журттун байыганын каалабайт. Алар эл караңгы болуп турушун каалайт. Анткени эл караңгы болуп турса, эл сатылып турса, алар бийлигин эч качан таза күчтөргө өткөрүп бербейт. Ушуну түшүнгүлө. Ар бир кыргыздын канында Манас атанын руху духу бар. Бирок ошол рух духу ушуга чейин уктап келатат. Азыр ойгоно турган мезгил келди. Булкуна турган мезгил келди. Жаш күчтөргө, жаратман күчтөргө өзүңөр тилеп, үмүт кылып, кайта-кайта айтып, жаштар келсин, муун алмашсын деп аткан тилегиңиздерди орундаткыла. Бир бол партиясы 98% жаңырды. Бүт бардыгы заманбап, дүйнөлүк деңгээлде билим алган, ар биринин артында бир чоң ийгиликтер турган, өзлөрүн жараткан жаш лидерлер менен келатабыз. Биздин ага духубузда эркибиз жетет. Ошондуктан ушул шайлоодо бир булкунуп, бир силкинип, бир муштумга түйүлүп, таза абийир менен Кудай астында, өз абийиңердин астында таза партияларды тандап алгыла. Анткени эл кыраакы, эл көсөн, эл бардыгын билет. Болгону ушул адамгерчилик алданып, убадалы берип койдум эле, коркуп калдым эле, сөз берип койдум эле деп кайта-кайта урларды шайлап алат. Бул жолу сиздердин колуңуздарда ушул тагдыр чечүүчү тарыхый миссия турат. Барыңыздар биригип, шайлоо күнү жоопкерчилик менен таза партияларга добуш бергиле. 1 бол 13 бул жаш, жаратман, күчтүү лидерлердин командасы.